өткөрүп алган. Бул статистиканы эми бул оюндан кийин жакшыртып алууга мүмкүнчүлүк бар. Атай Жумашев мына сокку жана Кагынат командасынын биринчи соккусу. Топту кирип келүү эмне болот бул жерде? Сокку узатылабы? Жок, Кагынаттын коргоочулары биринчи. Мына бул жерде пенальти. Калат көрүп жатабыз. Калыстын ышкырыгы. Ышкырык жаңырды. Сокку. Мына Мамасадыков Марат бул жерде сейф карата алды. Зорин Андрей бар бул жерге пас берет, өзү узатып чыгарып берген пас жана эч ким жетпей калды. Ооба, бул абалды дагы кооптуу десек да болот, себеби дегенде во времени второго первого тайма дагы тама эмес болуп калды. Биринчи таймда безердик арбитр 2 мүнөт кошкон көрө алдык. Мына Саюбовдун мыкты өтүп баруусу бас тамай болбой калды. Сокку узатылат, сокку жана тармагы Hyundai. Сокку жана бул жерде Кагынаттын соккусу коргоочуга тийип калды. Бул жетеби күрөшчүрүүдө. Ооба, Саибов оңой эле топко келип калды. Топ Жумашевке берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Топ Зоринде, Зорин сокку узатууга мүмкүнчүлүк, сокку жана Дарбаза дой алганы жеңип жатат. Бурчтан чыгарып берүү, Абила Фернастын чыгарып берүүсү, сокку жана тамай болбой калды. Эки команда тең чабуулга дароо өтүүгө аракет кылууда. Алимов Максатка чыгарып берген пас, жеке-жеке чыгып берилген Алимов Максат бул жерде соккусу. Чыгарып берген топ офсайд жок жана Саибов Сардор бул жерде жазгырып өтөбү. Сокку узатуу керек. Мына жок, чыгарып берилген топ, сокку жана кайра. Бөлүктүн биринчи жарымында Кагынат ийгиликтүү кооптор абалларды жаратып жатса, эми экинчи бөлүктө Илбирс командасы байма-бай жаратууда. Абиловдун соккусу. Чыгарып берилген топ. Кристианин бул жерде. Алимов Максат, сокку жана гол! 90 мүнөт бою бүткөн гол. Мына Алимов Максат Кагынат командасына жеңишти алып келди. Айтор Илбирс теңегенге дээрлик убакыт. Итак, счет матча Алимов Максат бул сезондогу 6-чы гол. Максат Алимов, номер 7.